Эфирде 6 октябрга карата алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы? Өлкө башчы өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу чукул кайрылуу жасады. Өз кайрылуусунда саясий күчтөрдү Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн акыл эстүүлүк кылууга чакырды. Митингге чыккандардын арасында 500дөн ашык жараат алып, бир адам көз жумду. Жаракат алгандардын арасында депутат Жанар Акаев дагы бар. Өкмөттүн аймактардагы өкүлдөрү кызматтан кетишүүдө. Алар менен катар райондордун акимдери да кызматтан кетүү тууралуу арыздарын жазышууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 6 октябрда өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу кайрылуу жасады. Өлкө башчы өз билдирүүсүндө саясий күчтөрдү Кыргызстандын жана жарандардын кызыкчылыгы үчүн акыл эстүүлүк кылууга чакырды. Урматтуу мекендештерим, кеше түнү айрым саясий күчтөр мамлекеттик бийликти мыйзамсыз тартып алуу аракетин жасашты. Шайлоону шылтоо кылып, коомдук тартипти одоно бузушту. Шаар тургундарынын тынч жашоосуна бүлүк салышты. Тартип сакчыларына баш ийбей, медиктери сабап, имараттарды талкалашты. Кан төгүлбесин, бир да жарандын өмүрүнө коркунуч келбесин деп күч органдарына ок чыгарбага деп буйрук бердим. Азыркы учурга чейин кырдаалды курчутпоо үчүн мүмкүн болгон чаралардын баарын жасадык. Мамлекеттин тынчтыгы, коомдун стабилдүүлүгү ар кандай депутаттык мандаттан бийик. Мен Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам бузууларды тереңизилдеп, зарыл болсо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну сунуш кылдым. Саясий партиялардын лидерлерине өз тарапкерлерин тынчытып, чогулган жерлерден чыгарып кетүүсүн сунуштайм. Бардык мекендештеримден тынчтыкты сактап, чагымчыл күчтөргө алданбай, мыйзамсыз кадамдарга барбоону суранам. Өлкөбүздүн тынчтыгы, коомубуздун коопсуздугу баарынан кымбат. Бардык күчтөрдү өлкөнүн тагдырын саясий амбициялардан бийик коюп, укуктук талаага кайтууга чакырам. Сөзүнүн аягында президент өлкөбүздүн тынчтыгы, коомчулуктун коопсуздугу баарынан кымбат экенин белгилеп, бардык күчтөрдү өлкөнүн тагдырын саясий амбициялардан бийик коюп, укуктук талаага кайтууга чакырды. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттик шайлоого катышкан партиялардын лидерлери менен жолугушуусу бүгүн 6 октябрда саат 9:00 өтөт. Жолугушууга бардык 16 партиянын лидерлери чакырылды. Бүтүн Кыргызстан партиясынан депутаттыкка ат салышып жаткан Курсан Асанов митингчилердин Ак үйдү басып алуусунан кийин Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин кызмат ордун убактылуу ээледи. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын билдиргени боюнча, Курсан Асанов мекеменин башкы аппаратынын, Бишкек шаардык жана Чүй облустук ички иштер башкы башкармаларынын жетекчилеринин катышуусунда ыкчам жыйын өткөрдү. Маалымат боюнча, Курсан Асанов өлкөдө, анын ичинде Бишкек шаарында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча тапшырмаларды берген. Элдик мэр деп аталган Жоошбек Коеналиев шаардык муниципалдык кызматтардын жетекчилери менен чогулуш өткөрүүдө. Анда Борбор калаанын коопсуздугун жана тартибин көзөмөлдөө маселеси каралып жатат. Буга чейин Жоошбек Коеналиев аттуу адам Бишкек шаарынын элдик мэри болгону кабарланган. Эске салсак, Бишкек шаар кеңешинин депутаты Канат Мүсүралиев Бишкектин мэри алмашпаганын, бирок Азиз Сурахматовдун кайсы жакта экенин билбей турганын билдирген. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Эмил Алымкулов, Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев жана Ысык Көл облусундагы өкүлү Балбак Төлөбаев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы маалым болду. Маалыматка таянсак, Талас облусунда өкүл менен кошо 4 райондун акимдери да кызматтан кетүү арыздарын жазышкан. Ошондой эле облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмаз Жумабеков 4 райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен кошо кызматтын тапшырганын кабарлады. Эске салсак, 6 октябрда Нарында, Таласта жана Караколдо эл чогулуп, бийликти өткөрүп берүүнү талап кылышкан.
Бүгүн 6 октябрда Ош шаарында президенттин тарапташтары Бишкектеги митингге каршылыгын билдирип чогулушкан болчу. Келген элдин пикири бир болбой эки жаатка бөлүнүп кетишти. Митингге чогулгандардын арасында президенттин бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков сүйлөөдө. Ал митингчилердин Ак үйдү басып алышын сындап, бизде легитимдүү президент бар, ал өлкөдө мыйзамдуулукту орнотот деп билдирди. Бирок экинчи тараптагы адамдар таза шайлоо өтпөгөндүгүн айтып, бийлик элдики, элди бөлбөгүлө деп кыйкырышууда. Алалды коомдук активисттер Facebook баракчасы аркылуу түз алып беришүүдө. Видеодогу билдирүүлөр боюнча митингге келгендердин бир бөлүгү президент Сооронбай Жээнбековду колдоп, анын ыймандуу президент катары сыпаттап, президент мыйзамдуу жол менен алмашуусу керек экенин билдиришүүдө. Ал эми экинчи тарап шайлоонун ыплас өткөнүн айтып, нааразычылыктарын билдирип, Бишкектегидей бийлик орношу керектигин айтышууда. Ошол эле учурда эки тараптын ортосунда микрофон талашууда болуп жатат. Митингге катышкандардын саны болжол менен 1000 адам экендиги да айтылууда. 6 октябрда Бишкекте митингчилер Ак үйдү түнкү саат 3 чамасында басып алышкан. Маалымат боюнча таңга жуук саат 6-ларда 4-кабаттан өрт чыккан. Билдирүүгө ылайык, өрт саат 7:49 чектөөгө алынган. Өрттү толук өчүрүү үчүн иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тилсиз жоо менен кармашууга жалпы 7 бөлүм тартылган. Учурда Ак үйдүн ичи талкаланган, ар кандай документтер чачылган, эмеректер талкаланган абалда экени айтылууда. Эскерте кетсек, нааразычылык акциясына чыккан эл кечки саат 19:30-дарда Ак үй тарапка бет алган. Күч органдары аларды көздөн жаш чыгаруучу газдар, резиналык октор менен таратууга аракет кылган. Бирок карапайым жарандар менен күч кызматкерлеринин тиреши күчөп, күч органдары багынып беришкен болчу. Ал эми азыркы учурда ыктыярчылар бүгүн Бишкектин борбордук аянтын тазалап башташты. Алардын катарында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бешекеев дагы бар. Учурда социалдык тармактарда аянтты биргелешип тазалоого элди чакыргандар болууда. Нааразычылык акциясы токтобой бара-бара чогулган элдин саны арбый баштаган. Митингчилер менен күч органдары ортосунда тиреш күч алып, УКМКнын имаратын басып алып, ал жактан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып чыгышкан. Ошондой эле абактан бошотулгандардын катарында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, саясатчы Равшан Жээнбеков, Садыр Жапаров жана Курсан Асановдор дагы бар. Садыр Жапаров өз сөзүндө бизди колдогондорго, мыйзам бузуучулар үй бүлөлүк кландар менен күрөшүүгө салым кошкондорго ыраазымын деп билдирген. Бүгүн 6 октябрда митингчилер парламент менен президент отурган имаратты, УКМКнын имаратын басып алышты. Ала Тоо аянтында оппозициячыл партиялардын митинги уланууда. Саламаттык сактоо министрлигинин таңкы саат 8:00-дөгү маалыматы боюнча, Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда башынан оор жарат алган бир адам каза болду. Жалпысынан 590 киши ар түрдүү жарат менен медициналык жардам алып, 439-на биринчи медициналык жардам берилди. 150 киши ар түрдүү жарат менен ооруканага жаткан. Ал эми 13 киши оор абалда реанимацияда жатат. Жаракат алгандардын арасында депутат Жанар Акаев, Тилек Токтогазиев да бар экени белгилүү болду. Жарадар болгондор Бишкектеги травматология жана ортопедия илим-изилдөө борбору, улуттук госпиталь, шаардык номер 1 оорукана, Чүй ооруканасы жана улуттук хирургия борборуна кайрылышкан. Эске салсак, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы партиялар 5 октябрда мөөнөтсүз митингге чыкканын жарыялашкан. Республикалык штабтын маалыматына караганда 6 октябрга карата коронавирус жуктургандардын саны 47.799-га жетти. Акыркы сутка ичинде 164 адам бул илдетти жуктуруп алган. Ооруга кабылгандардын аймактар боюнча бөлүнүшү: Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 22, Ош облусунда 9, Баткен аймагында 59, Жалал Абад жергесинде 21, Нарын облусунда 5, Таласта катталган жок, Чүй облусунда 19. Ал эми Ысык көл жергесинде 9 учур катталган. Учурда стационарда 1195 бейтап дарыланып жатат. Ал эми үй шартындагы дарыланууда 1439 адам бар.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, Кыргызстанда окуучулардын бардыгы мурдагыдай аралыктан окууга кайтууда. Ага ылайык учурда мекеме тиешелүү буйрукту даярдап жатат. Министрлик мектепте окууну жандантууну өлкөдө абал турукташкандан кийин карап баштайт деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, буга чейин 1-класстарды, андан кийин 2-класстан 6-класска чейинки окуучуларды мектепке бардырууга уруксат берилген. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекиткечи сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкү алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.